Ал эми ошо баягы ошо 7-8 күнү кой ташта болуп калгандыгы үчүн эле көптөрү баягы ушул иш аркылуу өтүп жатышат. Айтып жатпайбызбы ошо мисалы чоң оор жана өтө оор кылмыштар менен айыптар дагы баягы шектүү болуп жатышат да. Анан айтат элек чындыгында эле бул биз азыр ушу шектүүлөр сотко иш өткөндөн кийин соттун ачык каралышын талап кылабыз. Анткени биз ал жакта өзүбүздүн күнөөбүздү көргөн жокпуз. Азыр биз айтып атпайбызбы жана материалдар менен таанышып жатабыз деп. Ошол жерде мисалы менин күнөөмдү мен өзүм көрө алган жокмун, мага мени күнөөлөп жаткан, тербеп тагып жаткан айыптарды. Ошондуктан биз суранабыз азыр, талап кылабыз муну эң биринчи ошо коомчулуктан, мына сиздерден, массалык маалымат каражаты өкүлдөрүнөн жана ошондой эле эл аралык уюмдарга да кайрылабыз ушу соттун ачык болушуна. Анткени биздин элден жашыра турчу эч нерсебиз жок. Анан ошо айтып жатпайбызбы, ушул ишти кээ бир бөлүгүн, ушул материалдардын кээ бир бөлүгүн эме сыр, купуя сыр деп жаап коюшканда, бул деген аларга, ошо бийликке бул соттук процессти териштирүүнү жабык өткөрүүгө жол берет да аларга. Бирок биз аны талап кылабыз. Анткени биз билебиз, сотко жеткенде бул иш кыйрайт. Орусча айтканда шита белыми нитками, да. Ошонун баары көрүнөт да, бул иш кыйрайт. Ошондуктан биз аны талап